Biz Karaça Serik Yaşoğlu'nun emesi, müçösü Azimkan'ın agorotunda turabыз da. Azimkan былтыртан beri söyleyeceğim bağı otadı. Anan keyin gumus jasap agorotuna saldı. Көрсөтсөң? Ошол мына биогумустун өтө пайдасы жогору экен да. Мына бирдей эле көчөттү алганбыз, келиним жөн эле талак экти, мен бияка эктим. Аныкы эми гүлдөсөммү деп аракет кылат. А меники болсо мына жалбырактарын карасаңар, окумуш. Өтө мындай тез жетилет экен. Ооба десең. Тез жетилет экен. Мына кичинекей эле парик ушунча алакандай экен. Алакандай бар экен. Эми бул мөмө болгондо мөмөсүн көрөбүз да кандай болот экен. Анын париги өтө көп болуп кеткенинен мен мунунтип камтектеп таштадым, эски париктардын сөөгөттөрүн жууп салдым. Эмеде пасынкование деп коет экен. Мына гүлдөрүн ham жууп таштабыз. Эми коюу болуп кеткенде кээ шактарын алып таштадым. Жанынан чыккан шактарды пасынок дейт экен да. Пасынок деген орусча өгөй бала деген. Ошо өгөй шактарын алып ташташ керек экен негизичи. Мына Азимкан бир пасынкование кылып таштаптыр. Помидорунун эмелери, сабактары жоон, гүлдөрү көп, мөмөлөрү да көп. Мына мисалы үчүн мунунда бир эле эмеде мына эсептегиле канча гүл турат. Так, мынерде 4тө, 7тө, 10. Мына 12 экен даже. Мына кичинекей гүлдөр турат. Бир эмеде 12те түйүп тур, эме гүлдөп тур да. Албай эле биогумус өстүргөн өтө пайдалуу экен. Ооба. Эми азыр селтра салып атабыз, мочалине салып атабыз. Азыр боор менен бөйрөк оорулар аябай көбөйүп кеткен. Ошонун бардыгы туура эмес жерди иштеткенибизден болуп атыптыр да. Ошондуктан мына өзүбүздө бар көңдү талак ыргытпай эле сөлжанга жедирип, гумус жасап, ушинтип жей турганыбызга салып өзүбүз жесек. Мына жөн эле жаткан таштуу жер бочу ушуга гумус салган экен. Мына көрүп атасыңар. Мына баклажандарын кара. Чоңоюп кетиптир. Мына баклажан моякка чейин. Балгаспилерин жаңы эгиптир. А мына чекеге дагы гүлдөр дейип койгон экен. Гүлдөрү деле жөн эле ак топурак, тагына гумус салып койгон. Мына макелери дагы чоңоюп кеткен да. Ошон үчүн гумус багышыбыз керек болуп атат. Гумус деген эме мына токойлордо кара топурактар болот го, мына гумус салып коюптур да. Кара топурактар ошол гумус. Ошол жаратылышта 250 жылда пайда болот экен. Анан муну Азимкан былтыр эле пайда кылып алды. 250 жыл күтүп отурбай. Чынбы, Азимкан? Бардыгыбызда көңүл бар да. Биогумустун пайдасы өтө кеңир экен да. Мына баягы сизден алган бурон деген шактан өстүрүп. Буран. Сабызды ээп коюптур. Сабызды былтыр көргөнсүңөр 100 сомго чыккан. Мына 1-2 эмеден кийин буюрса жулуп жей баштайт. Мына таш экен да, жөн эле шагал менен ак топуракка эккен да. Ошо гумустун пайдасы ушу. Ошондуктан гумус баккыла.